Ой, достор. Менин жанымда чиркей учуп жүрөбү? Кандайсыңар, достор? Зыз деп эле кулагыма улам чиркей конот. Билесиңерби? Ушул чиркей кичинекей болгону менен чоң жумушту аткарып коет экен. Анткени ал аябай досторуна жардам бериптир. Эмне кылып дебейсиңерби? Силер экран алдынан орун алып, тынчтыкты сактап, мага көңүл бурсаңар, дал ушул кичинекей чиркей туурасында сонун кызыктуу жомокту айтып беремин. Ал эмне болгон чиркей? Кандайча өзү кичинекей болуп туруп чоң жумушту жасап коет. Анда анын бардыгын Таргыл мышыгы көбүз силерге айтып беребиз. Эй Таргыл, сен да жомок угасыңбы? Анда сен да тынч отур, мен жомогумдан да баштай берейин, достор. Илгери бир токойдо аюу жашаптыр. Ал дөбөдөй болгон чоң аюу муштундай болгон коёнду кармап алып, эч бир жазыгы жок байкушту кулагынан чойгулап, кыйнап кирди. Өлүмгө жеткирбесе да, анын эсин оодарганга чейин дайыма алып барчу экен. Ошондо коён капаланып, кулак жазылар, көздүн жашы кургар, бирок ушунча кордук көрө турган неме? Эмне жазыгым бар? Аюу болсо, токойдогу жаныбарлардын чоңу, күчтүүсү, карышкыр менен түлкү, алар менен ысык мамиледе, кыл өтпөгөн аябай мыкты достордон. Эми мен кимге корголойм да? Мен арманымды кимге айтам? Деп баягы коён өзүнчө арман кылган экен. Ошол убакта калың камыштын ичинен мага корголо деген ичке үн чыкты. Коён көзүнүн кыйыгы менен караса, үн чыгарган чиркей экен. Ушу сен бекенсиң, мени коргой алчу. Аюу, аңдардын чоңу, күчтүүсү, сен болсо бир чимирейген чиркейсиң да. Сенин колуңан эмне келет? Ой, жолуң болгур. Мен ага уйку бербей, ананда тынчын кетиргенге жараймын. Сен ошону билбейсиңби, деди баягы чиркей. Жайдын ысыгында токойдо жортуп жүргөн аюу жанын коерго жер таппады. Тынчы кетип, бүлдүркөндүн жалбырактарынын үстүнө дем алайын деп жатса, кулагынын түбүнөн зың деген үн чыга берди. Анан дагы аюу чиркейдин үнүн угуп, дароо эле таанып коет. Чиркей аюунун мурдуна конуп, каңылжарына кирип кетти. Аюу чыдабай, күчүнүн бардыгынча таманы менен мурдун ургулап, анан жерге ооналактай берди. Даңылдаган чиркейдин үнү кулагынан такыр кетпейт. Аюу андан жүрөксүп, коркуп, эми кай жериме конор экен, ой деп уктамыш болуп, козголбой тыгшап жата берди. Аюунун бут жагында ызылдап жүргөн чиркей үнү жок болуп калды. Чиркей учуп кетти го, деп турганда, ал аюунун кулагынын түбүнө шап коно калып, тыз еттире чагып алды. Аюунун көзүнөн от чагылыша, кокуйлап, ордунан ыргып турду. Оң таманы менен кулагын кагып, жеди. Ой, бу кандай жаны бек неме, мени жеди деп өңкүлдөп качып жөнөйт. Чиркей болсо токойду кыдырып, анан бутак бадалдарды койбой тинтип, дыңылдап аюунун артынан түшүп алды. Зың деген чиркейдин үнү аюунун алапайын аябай кетирип, жүрөгүн түшүрдү, достор. Аюу жүгүрүп отуруп, бир жерге келгенде алы кетип, эс алгысы келип, башын бадалга сүйөп, уктап кетип анан түш көрдү, достор. Кандай түш көрдү экен, анда айтып берейин. Түшүндө токойдун ичинен арынын уюгун таап алат экен. Арынын уюгундагы балга колун сала берерде зың деген үн дагы угулат.
баягы чиркей аюуну дагы кууп жөнөйт. Ошондо көзү умаштай ачылып, аюу улам жан талашып качып баратса да чиркей артынан сая түшүп калбай кубалап алат. Анан чиркей ызылдап келип кайрадан жымжырт боло калат да, анан кайрадан деген үн чыгарат. Аюу шектенгендей тыңшап туруп, жаңгак жыгачынын түбүнө акырын жашынат. Бир аздан соң кыйналган шорду көзүн жууп үргүлөп кетет. Бирок ызылдаган чиркей мурдагыдай эле аюунун жанын такыр жай алдырбай коет. Уйпаланып, түктүйүп уктай албай, сенделип келатса, чиркейдин ызылдаган үнү аюунун кулагына дагы угулат экен достор. Ал селт эте түштү. Ошондо алыстан байкап турган коён чиркейге жарайсың кайнаным деп көзүнүн жашы чыкканча күлүп, ыраазы болуп отуруп калды. Чиркей болсо ошондо аюуга коёндун күйөрү жок деп ойлогонсуң го, эми баатыр акеси. Буга кордук көрсөткөнүңдү койгунуң, уктуңбу? Мунуңду койбосоң тытынып жүрүп өлөсүң, уктуңбу? Деп коркутуп, ызылдап учуп кетти. Ошондон кийин баягы майпаңбай аюу кичинекей болгон коёнду капа кылбай калыптыр. Эмне үчүн? Анткени кичинекей чиркейдин жардамы менен. Карагылачы достор, чиркей кичинекей болсо да өтө акылдуу, өтө мыкты экен. Силер дагы мыкты болгула достор, макулбу? Анткени биздин ажообуз кадр саясатына аябай маани берип, келечектеги мыкты адискөйлөргө колдоо көрсөтүп келет. Анан биз дагы силерге колдоо көрсөтөбүз. Мыкты кесипкөй адис болгонго азыртадан ойлоно бергиле, макулбу достор? Анткени билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дейт. Ар дайым билимдүү болгула. Анан кийин сөзсүз мыкты, кесипкөй, кыйын адис болосуңар. Ой достор, кечке сүйлөй берип уйкум да келип чыкты. Силердин да уйкуңар келген экен, достор. Кечке окуда жүрүп чарчадыңар. Эми бети колду жууп уктагыла. Менин тар кылмышыгым да уктады, силер да уктагыла, достор. Жакшы жаткыла. Көрүшкөнчө.